Assalamu алейкум достор. Бүгүн биз сиздер менен ушундай эң оңой салаттардын бирин жасайбыз. Ал үчүн биз колбасыбызды видеодо көрүп тургандай туурап алабыз. Бул жерде мен жумуртканы алдын ала бышырып алганмын. Ал эми бул жерде сырыбызды болушунча ичке кылып туурашыбыз керек. Ошондо биздин салатыбыз сонун болот. Ал эми салат жалбыракты биз өзүбүз аябагандай чоң эмес, же болбосо аябагандай кичинекей эмес, биз орточо көлөмдө туурап алабыз. Ал эми бул кукурузаны мен 3төн 1 бөлүгүн коштум. Андан соң биз майонезден салып, жакшылап аралаштырып алабыз. Эгерде дал ушул рецепт менен жасасаңыздар 3 тарелка чыгат. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Эгерде жаккан болсо, досторуңуздар менен бөлүшкөндү, каналыма катталганды, лайк басканды, комментарий жазганды унутпаңыздар.